Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Биз сиздер менен айлап күткөн жаңылык чыкты. Бул чыгарылышта улуттук курамага кимдер кирди? Көк Бөрү Федерациясынын жаңы жетекчиси ким болот деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргызстандын Көк Бөрү жана Жер улак командаларына кирген спортчулардын тизмеги маалым болду. Көк Бөрү Федерациясы жалпысынан улуттук курама командага 18 оюнчу киргенин жарыялайт. Бул чечим Астана шаарындагы көчмөндөр оюндарында бир оюнчу Көк Бөрүгө дагы Жер улакка дагы чыгууга укугу бар экендиги маалым болгондон кийин кабыл алынды. Натыйжада окуу машыгуу учурунда өзүн мыкты деңгээлде көрсөткөн 6 оюнчуга 2 спорттун түрүнө тең катышууга мүмкүнчүлүк берилмекчи. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Ушундан улам Көк Бөрү Федерациясы Көк Бөрү жана Жер улак боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасына төмөндөгү оюнчулар киргенин маалымдайт. 1-чи Жолдошбек Орозбаев, 2-чи Манас Ниязов, 3-чү Дастан Сагынбек уулу, 4-чү Эрлан Төлөбеков, 5-чи Дастан Русланов, 6-чы Рустам Тыналиев, 7-чи Фархат Бижекеев, 8-чи Ильяс Исаков, 9-чы Кубаныч Султан уулу, 10-чу Кушчубай Илис уулу, 11-чи Исхак Бекболот уулу, 12-чи Ноорус Ыратбек уулу, 13-чү Өмүрбек Эсен уулу, 14-чү Нуржан Мелисбек уулу, 15-чи Нурдин Болотбеков, 16-чы Мирлан Жеңишбеков, 17-чи Майрамбек Рыспеков, 18-чи Баяман Муралим уулу. Белгилей кетсек, улуттук курама командага тандалып алынган оюнчулар учурда Ысык Көл облусунда окуу машыгуу этабын баштады. Команда сентябрь айынын башында улуттук курамага тандалып алынган аттар, сайыпкер, машыктыруучу жана жетекчилердин коштоосунда Астана шаарына барышат. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8-13 сентябрь күндөрү Казакстан Республикасынын Борбору Астана шаарында өтөт. 4-июнь күнү кыргызстандык улакчылар медициналык текшерүүдөн өтүштү. Дарыгерлер оюнчулардын кан анализинен баштап бардык дене мүчөсүнүн абалын мед кароого алышты. 2-июльда Көк Бөрү Федерациясынын кезексиз жыйыны өттү. Жыйындын күн тартибинде кыргызстандык делегациянын Астана шаарындагы акыркы сүйлөшүүлөр талкууланды. Ошондой эле бул жыйында Курманкул Зулушев Көк Бөрү Федерациясынын жетекчилигине жаш, энергиялуу жетекчи керектигине ынанып, кызматын өткөрүп берүү чечимин кабыл алгандыгын башкармалыктын жыйынында Рамис Кудайбергенов айтып берди. Бул маселе боюнча Курманкул Зулушев федерациянын жетекчилигине Айбек Абылкасымовдун талапкерлигин колдоого аларын билдирген. Белгилей кетсек, Айбек Абылкасымов акыркы убакытта Чүй облусунун Көк Бөрү Федерациясынын президенти болуп келген жана акыркы жылдарда Сарыөзөн командасынын иштери алдыга жылган жана Чүй облусунда дагы бир топ жакшы иш-чаралар өткөн. Жыйындын жүрүшүндө Айбек Абылкасымовдун талапкерлигин жыйын катышуучулары дагы кароого алып, бир добуштан колдоого алышты. Натыйжада Абылкасымовдун талапкерлиги 17-июль күнү боло турчу Көк Бөрү Федерациясынын конференциясында башкармалыктын атынан сунушталмай болду. Ал эми конференцияга чейин Көк Бөрү Федерациясынын президентинин милдетин федерациянын уставына ылайык 1-чи вице-президент Нурлан Максутов аткарат. Сиздердин оюңуздарча, ким президент болууга татыктуу? Ой пикир калтырыңыздар.